эмне тараптан ийгилик кааласаңыз, эмнеден ийгилик кааласаңыз, эмнеден бир максатыңызга ишке ашкыңыз келсе, максат бар болсо, ошол тарапка фокус коюңуз. Ошол тарапка фокус койсоңуз, байкайсыз, бир убакыттан кийин, албетте сразу эмес, көп адамдардын мындай минусу деп коеюн, сразу эле болсо дейбиз да. Сразу эле болсо жок. Сиз фокусту коюңуз, биринчи фокусту коюп туруп, өзүңүздөргө суроолорду берип баштайсыздар. Мен кантип өстүрөм, мен кантип кирешемди көбөйтөм, например, мен кантип акчамды көбөйтөм, акчаны сактап калам, например, акча боюнча алып келсек, же команда боюнча алып келсек, командамды кантип өстүрөм, например, бул мамлекетте команданы кантип чыгарам, кантип лидерлерди өстүрүп чыгарам деп өзүңүздөргө суроо берип, ошонун үстүнөн иштеп баштаганда, анан идея келип баштайт да. Анда эмесе, карап келели, келип турат дейт, ойлор келип турат, чын эле маани бербейм дейт. Эми маани берип баштаңыздар, урматтуу бриллианттар, маани берип өзүңүздөрдү угуп баштаңыздар, кандай ойлор келип жатат. Бул биздин жашообуздун болуп жаткан нерсе, жашообуздагы болуп жаткан нерсе, сырткы жашообуздагы реальность деп коеюн. Реальностьта, биздин реальностьта болуп жаткан нерсе, бул биздин ойдон башталат. Ошондуктан, урматтуу лидерлер, биринчи өзүңүздөргө чоң тамга менен жазып туруп, прям отметьте, ой контроль. Сөзсүз түрдө ой контроль. Биз бул ой контроль 3 марафондо тең айтып келатабыз. Дагы бир жолу айтмакчымын. Эмне акча темада дагы анткени бул оюбуз биздин баардык сферага таасир берет, особенно финансыга, особенно акчага. Эгер сиздерде акча ойлогондой акча таппай жатсаңыздар, эгер сиздерде акча келип бирок токтобой жатса, же акчаңыздар көптөн бери көбөйбөй бир шкалада эле туруп калса, определенный эле суммада, ошондон көбөйбөй жатса, значит, ой контролду аябай басым жасайбыз, ойду аябай контролдойбуз. Кандай ойлор келип жатат эмне акча боюнча, кандай ойлорду ойлоп жатабыз, кандай сөздөрдү сүйлөп жатабыз, анткени ой потом бизге эмне сөз болуп келет да. Почему именно ой контроль? Анткени баарыбыз билебиз, бирок дагы бир жолу кайталап кетейин. Ой, то есть мысль, ой, мындай материализация болот. Мындай орусча айтканда, мысль материализуются бир убакыттан кийин. Албетте сразу эмес, бир убакыттан кийин. Ошондуктан сөзсүз түрдө ойго контролдойбуз дагы, байкайбыз кандай ойлор келип жатат бизге, кандай ойлорду ойлоп жатабыз, кандай сөздөрдү сүйлөп жатабыз. Албетте бул дагы эмнеден келип чыккан? Биздин айлана чөйрөдө болуп жаткан нерседен. Эми бүгүн биз финансылык жаңылануу дейт, эмнени карап келебиз биз? Бүгүнкү сабакта баштайбыз. 2 сабак болот подряд. Ишенимдер боюнча, убеждения, установкалар боюнча, акча боюнча 2 сабак. Толук ошонун үстүндө иштейбиз. Албетте биз именно бизнеске келгенде, эгер акчабыз, кирешебизди көбөйтөбүз десек, ошол кирешени сактап калып, ошол кирешени дагы көбөйткүбүз келсе, бул сөзсүз түрдө акчага дагы маани бөлүшүбүз керек. Акчага дагы. Анткени эгерде сизде бир терс ишенимдер бар болсо, терс установка, терс убеждение, негативный убеждениялар бар болсо, бул дагы сиздин кирешеңизге чоң таасирин берет. Ошондуктан азыр карап келели, эмнеден келип чыккан? Ишенимдер эмнеден келип чыккан? То есть убеждение, установкалар каяктан келип чыккан? Кандай ойлойсуздар? Ошо биздин ишенимдер, биздин установкалар каяктан келип чыккан өзү? Урматтуу бриллианттар, суроо каяктан келип чыкты? Сиздин ишеним, убеждение, установкалар. Мынакей сиздерге көрсөтүп кетейин. Көрүнүп жатса керек, Мынакей результат, биздин жашообузда результат, биздин бул болгон нерсе, бул кыймыл-аракеттен келип чыгат. Өзүңүзгө жазып алсаңыздар болот. Кыймыл-аракеттен. Кыймыл-аракет бул биздин максаттан, цель, максаттан келип чыгат. То есть биздин максатыбызга жараша кыймыл-аракет кылабыз да, ошо кыймыл-аракетке жараша результат болот. Ошол максат биздин эмнеден келип чыккан? Ой, кыялдан келип чыккан. Ой, кыял каяктан келип чыккан? Мен сиздерге подсказка бердим уже. Ойдон келип чыкты дейт. Жок.
урматтуу бриллианттар, ой мынакей, ой кыял мынакей. Ошол ой кыял каяктан келип чыкты? Мен жаңы сиздерге подсказка бердим. Азыр сиздердин реакцияңыздарды, внимательностьтарды байкайбыз. Жок, мынакей максат бул жерде. Сиздерге көрүнүп жатат болуш керек. Мынакей результат кыймыл аракеттен келип чыкты. Кыймыл аракет максаттан келип чыкты. Максат ой кыялдан келип чыкты. Жок, Жумагүл эже, максатыбыз мынакей. Мынакей максат. Эми ушул ой кыял, мынакей азаматсыз, 70 пионер деген ким болду экен атыңыз? Жок, подсознаниеда эмес, ички сезимден эмес, ошол ички сезимде сакталат, бирок ошол каяктан келип чыкты? Аракеттен эмес, Гүлчехра эже, внимательности байкаңыз. Видите, я сиздердин азыр внимательности проверяю. Сабакты кандай кабыл алып жатасыздар? Мынакей, мен сиздерге айтып жатпаймынбы? Результат бул кыймыл аракеттен келип чыкты. Кыймыл аракет бул максаттан келип чыккан. Максат бул ой кыялдан келип чыккан. А ой кыял каяктан келип чыкты? Мынакей. Эң корень, түпкү тамыр. Түпкү тамыр бул демек ишенимден келип чыккан. Биздин ишенимге жараша, биздин установка, убежденияларга жараша бизде ой кыялдар пайда болот. Биздин установкаларга жараша кыял пайда болот. Элестете бериңиздер. Внимательность, урматтуу бриллианттар, внимание, важный нерсе. Биздин ишенимге жараша бизде кыялдар пайда болот, ойлор пайда болот. Ошол ойлорго, кыялдарга жараша максаттар пайда болот. Биздин, ар бириңиздин, сиздердин. Ошол максатыңыздарга жараша сиздерде кыймыл аракет пайда болот. Ошол кыймыл аракетиңизге жараша сизде результат пайда болот. Эгер сиздин жашооңузда результат канааттандырбай жатса сизди, жакпай жатса сиздин результатыңыз, значит сиз эмнеге карайсыз? Кыймыл аракетиңиз, максатыңыз, ой, ал корень нang уякта ишеним. Өзүңүздөргө жазып алыңыздар. Ишенимге жараша бизде ой пайда болсо, кыял пайда болсо, ошого жараша максат пайда болот атат. Ошого жараша кыймыл аракет пайда болот атат. Анан ошол эмнени жаратып атат биздин жашоодо? Результатты жаратып атат. Ошондуктан результат жакпай жатса, сиз ойлобоңуз, ай мен жакшы кыймыл аракет кылбай атам деп. Ооба, кыймыл аракет кылбай атасыз, бирок себеби эмнеден болот атат? Себеби эң түпкү тамыры биздин ишенимдерден пайда болот атат. Эми караңыздар, биздин ишенимдер бул тамыр деп айтсам, например, сиз тамыры мындай да, сиз жөн эле терек отургузуп койдуңуз, эчтеке бербегенде терек отургузуп койдуңуз, ал эч кандай эч нерсе бербейт, жөн эле бак болуп өсөт терек. Анан сиз күтүп атасыз. 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, күтүп атасыз да, качан ушул теректен бир мөмө жемиш пайда болот деп атасыз да. Качан бир алма чыгабы, ушундан эмне пайда болуп калат, может өрүк чыгып калабы деп атасыз да, күтүп атасыз да. А бирок ал терек эчтеке бербей эле да, жөн эле жалбырак эле чыгып атат, жыл сайын жалбырак эле чыгып атат, эч нерсе мөмө жемиш бербей эле да. Ошондой эле да. Ошондой. Ошон үчүн сиздин ишеним терс, негативный, терс болсо ишенимдериңиз, бул биздин көбүнчө кичинекей чактан келет. Анан терс ишенимдерге мээбиз толуп калса, подсознание сиздер айткан. Именно подсознание бул мындай айтканда кассета, баарын жазып эле сактай берет. Өзүнө эч нерсе чыгарбайт, ал только жазып турат. Запись кыла берет да. Анан күтүп атасыз, качан мөмө жемиш пайда болот. А мөмө жемиш пайда болбой атат да. Ошон үчүн эмне кылабыз азыр? Ошол именно түп тамырды өзгөртөбүз. Ошондуктан урматтуу бриллианттар, түп тамырды өзгөртүш үчүн бул көңүл бурабыз. Биз эмнеге убакыт бөлүп атабыз? Биз кимдер менен сүйлөшүп жатабыз? Эмнели кандай китептерди окуп жатабыз? Анан телевизорду көрүп жаткандан келип чыгат да. Негизи азыр разбор кыла кетели, баардыгыбыз эле кинолорду көргөнбүз, баардыгыбыз эле кичинекей чакта особенно кинолорду көп көргөнбүз. Азыр балким да көрбөшүңүздөр мүмкүн, бирок кичинекей чагыңыздарда көп көргөнсүздөр. Макулсуздарбы? Баардыгыңыздар бир моментте индийский кинолор аябай мода болгон. Баардыгыңыздар билсеңиздер керек. Көрдүңүздөр беле, ким көрдү эле индийский кино? Жаза кетиңиздер бул жака. Индийский кино көргөндөр билет. Ал кинодо көбүнчө эле бирдей сценарий, бирдей кандай эле сценарийлер.
сөзсүз түрдө там бай үй бүлө, анан кедей үй бүлө болот. Сөзсүз түрдө ошо бай үй бүлөдөн там бала кедей үй бүлөдөгү кызды сүйүп калат, же болбосо бай үй бүлөдөгү кыз кедей үй бүлөдөгү баланы сүйүп калат. Мына мен дейт. Баардыгыбыз көргөнбүз. Даже мен көргөм индийский кинолорду. Бир убакта я помню, прям жумуштан келип алып индийский кинону коюп алып көрчүмүн да, прямчы. И бүт эле бирдей сценарий. Кандай сөзсүз түрдө бай үй бүлөдөн бир кыз кедей үй бүлөдө баланы сүйүп калат, же наоборот бай үй бүлөдөгү бала кедей үй бүлөдө кыз сүйүп калат. Анан эмне болот? Ата энеси каршы болот. Да, биз театрда кыдырып көрчүбүз дейт. Даже да, вот атайын барчысыздар. Анан эмне болот? Бай үй бүлөнүн ата энеси каршы болот, ал кедей үй бүлөдө бай үй бүлөдө ата эне кандай болот? Аябай высокомерный болот, аябай жадный болот, аябай жаман болот да, мындай айткандачы, мен сүйүп көрчүмүн дейт, даже ыйлап көрчүсүздөр. Видите, бул эмоция болуп атпайбы? Эмоция. Эми анан эмне болот? Кедей үй бүлө кандай болот? Кедей үй бүлө аябай жакшы болот, кедей үй бүлөнүн жүрөгү ушундай таза болот, ушундай кичипейил, ушунчалык прям адамгерчиликтүү адамдар болот, кедей үй бүлөдөгү адамдарчы. Ушунчалык шайыр келишет да. А бай үй бүлөдөгү адамдар ушунчалык текебер, ушунчалык прям ушундай бир жаман образды жаратып койгон да. И элестетсеңиздер, баардыгыңыздар көргөзсүздөр, азыр сиздердин мээңиздерде кандай образ турат? Бай адам дегенде эле сразу, то есть даже ыйлап көрчүбүз дейт. Эмне үчүн? Бул ыйлап дегенде эмоция берип атпайсыздарбы? А эмоция бергенде ошол нерсени биз кабыл алдык деген түшүндүрөт. То есть сиздер ага боороруп, сиздер ага даже ыйлап алсаңыздар деле жөн эле байкуш деп боороруп койдуңарбы, эмоция бердиңер, значит сиз ошону эмне кылдыңыз? Кабыл алдыңыз өзүңүзгө. Түшүнүп атасыздарбы? Мен аябай важный нерсени айтып жатам азыр. Ошондо эмнени кабыл алдыңыз? Сиздерде эмне деген образ пайда болду? Бай адамдар бул аябай текебер, аябай жадный, аябай адамгерчиликсиз, жаман адамдар. Ооба, байлар жаман деген түшүнүк кирип калган да. А кедей адамдар ушунчалык шайыр, ушунчалык боорукер, ушунчалык жүрөгү таза, ушунчалык кичипейил, ушунчалык сонун адамдар да, кедей адамдарчы. Ошон үчүн сизде ошо кичинекей чагыңызда эле ушундай кандай чечим чыгарган мээңиз? Мен бай болбойм. Бай адамдар бул жаман. Мен жаман адам болгум келбейт дейт да. Ошон үчүн азыр сиз ушунчалык иштеп жатасыз, ушунчалык эмгек кылып жатасыз бизнесте, ушунчалык аракет кылып жатасыз, бирок баары бир эле эмне болуп атат? Балким бир мындай да. Менде ушул иштеп мен до сих пор иштеп жатам ушучу жек көрүү дейт. Ооба, байларды жек көрүү пайда болгон. Биз байларды аябай жек көрүп калганбыз. Анан сиз азыр иштеп жатасыз. Вроде бы өзүңүздүн иштиңизден иштеп жатасыз, бирок баары бир эмне болуп атат? Акча бир убакыт чыгат деле, анан кайра азайып кетет. Болобу ушундай? Кимде болду эле? Вроде сиз аябай эмгектенип, мындай физически иштейсиз, региондорду кыдырасыз, прям 8 саат, 10 саатка чейин домашний кружок кыласыз, встречаларды, рандевуларды кыласыз, иштейсиз, анан акча көбөйөт деле, анан кайра түшүп кетет. Сиз ойлойсуздар, мына бүттү, эми мындай система койдум, команда менен иштеп атам, эми ушу акча уже стабильный, ушул суммада чыгып турат, например, жумасына 20 000, жумасына 30 000 чыгып турат дейсиз эле, анан кайра эле эмне? Акча түшүп кетет. Болот дейт. Кимде болот ушундай? Акча көбөйөт деле, анан кайра түшүп кетет. Сиз ойлойсуздар, акча все ушундай чыгып турат деп, бирок андай чыкпайт да. Эмнеге? Анткени сиз аябай жакшы аракет кылып иштейсиз, акча чыгат, а бирок мээңиз эмне үчүн андай болот? Азыр ушуну жөнүндө түшүндүрүп берем. Менде болот дейт. Эмне себептен? Ооба. Значит, байларды жаман көрсөткөн экен дейт. Ооба, байларды жаман көрсөткөн. Эмне үчүн? Анткени бул дагы государствого выгодно. Государство, если элдердин баары бай болуп кетсе, элдердин баары өзүн өзү билип кетет деген нерсе бар да. Элдер өзү каалаган нерсени кылып кетет. Менде болгон дейт. Кылып кетет дейт. Ошон үчүн государство эмне кылат? Государство выгодно, көбүнчө эл средний класс, бедный класс болгону выгодно. Неге? Анткени государство кедей адамдарды жеңилирээк башкарат, чем бай адамдарды. Видите, государствого выгодно, что көбүрөөк адамдар кедей болушун. Ошондо кедей болсо, мамлекет жеңил башкарат да. Ошон үчүн көбүнчө кинолордун баары, даже кээ бир кинолорду государство финансировать этет, каржылайт ошондой кинолорду көбүнчөсүн. Анткени эл көрөт,
эл көргөндө айтат да, мен жашоомо шүгүр, ушундай эле жашоом жакшы экен да, мен кедеймин, зато мен эмнемин, мен жүрөгүм таза, мен кедеймин, зато мен адамгерчиликтүүмүн, зато мен жакшы адаммын деп эмне кылабыз? Өзүбүздү алдайбыз биз. Бул өзүн өзү алдоо болуп саналат. Урматтуу лидерлер, эми эмне үчүн мээбиз бизди бай кылбай защищать этет экен? Эмне үчүн? Анткени билесиздер, бизде мындай айтсак, аң сезим бизде эки сезим бар. Аң сезим, анан түпкү сезим. Экиге бөлүнөт, аң сезим, түпкү сезим. Аң сезим бул 25%, түпкү сезим бул 75%. Ошонун аң сезимди билебиз, бул акыл, логика. Акыл, логика жазабыз өзүбүзгө, өзүбүздө жазып атасыздарбы? 25% бул акыл, аң сезим, бул акыл, логика болсо, 75% бул түпкү сезим. Бул дене, биздин денебизди контроль. Дене контроль деген бул эмне? Бул жүрөк, боор, бөйрөк, кан тамыр, жүрөктүн согушу, биздин дем алып атканыбыз, кандын айланып жатканы, ар бир органдын иштеп жатканы бул дене именно түпкү сезим башкарат. Сиз ойлобойсуз да, мен азыр сүйлөп атып ойлоп элем да, мен дем алышым керек, эми дем чыгарышым керек, жүрөгүм сок депчи ойлоп элем да, бул нерсе эмне автоматтык түрдө иштеп жатат. Муну эмне башкарып жатат? Биздин түпкү сезим башкарып жатат. Кийинки бул эмоция, сезимдер. То есть биздин эмоциялар, биздин сезимдер именно түпкү сезимден чыгат. Жана айтып атпайсыздар, мен ыйлап көрчүмүн деп, ошондой индийский кинолордо, ушундай кинолорду жана Санта Барбара, илгерки кинолор, бразильский кинолор бир убакта аябай чыккан, мода болуп, аякта деле эмне? Сценарий кандай эле? То есть байлар менен кедейлердин жашоосун чагылдырганда, анан аякта деле байлар жаман, а кедейлер аябай жакшы адамдар болуп ойногон да. Ал именно ошо Санта Барбараны деле көп адам эмне атайын күтүп көрчү да, эртерээк уюн саап коюп, бүт жумуштарын жасап коюп, эртерээк көрчү, именно көрүп ыйлап, анан жыргап калышчу да. То есть эмне кылчу? Ошондо өзүн өзү алдачу көп адамчы. Эмне үчүн көп адам ушундай кинолорду көрөт? Анткени өзүн алдайт да. Анткени көп адам ошол жашоодо жашайт, например, жетпеген жашоодо, максаттары ишке ашпаган жашоодо жашайт дагы, анан айтат да, мейли, менин максаттарым ишке ашпай эле, ооба мен балким көп акча таппай элемин, зато мен жакшы адаммын деп өзүн өзү алдайт да. Эми караңыздар, кийинки түпкү сезимдин функциясы бул эмоциялар. Бул сезимдер. Сиз эмнеге эмоция берсеңиз, сиз эмнеге сезим берсеңиз, ошол нерсе сиздин түпкү сезимде калып калат, жатталып калат. То есть жанагы кинону сиз ыйлап, же бороруп, кайгырып көргөн кинолордун баары сиздин түпкү сезимиңиздерге жазылып калган. Балким сиз унутуп калгансыз кандай кинолорду көргөнүңүз дагы. Азыр мен эстедим, дагы бир кино көрүптүрмүн, мен дагы көрүптүрмүн, кичинекей чагымда прям жанталашып. Жана Наталья Орейро ойногон кинода, атын унутуп калдым, прям тоже ал үйдө эме жана үй жинагыч болуп, тамак жасагыч болуп иштечи, и ошол үйдүн хозяин баласын жакшы көрүп калган да, и у них там прям любовь, но прям эме да, борьба за любовь, ата-энеси против, тоже эстесеңиздер керек. То клоун дагы да то же самое. То есть эмне? Ошол кинонун баары сиз унутуп калгансыз, просто Мария дейт. Видите, канча кино биз унутуп калганбыз балким. Бирок азыр сиздер эстеп атасыздар. Ошонун баары эмнеде? Түпкү сезимде жатталып калган. Андан кийинки функция түпкү сезимдики бул коргоочу функция, защитная функция. Точно, Дикий ангел. Ооба, Дикий ангел деген кино прям тоже аябай, мен да прям ушунчалык кайгырып, тоже ыйлап көрсөм керек. Азыр эстеп кеттим силерге айтып атачы. Эмоция менен көп нерсе аткарылат. Сөзсүз түрдө эмоция менен аткарылат. Сиздер эмнеге эмоция берсеңиздер, ошол нерсе сиздин жашооңуздарга таасир берет. Жатталып калат түпкү сезимде. Зита Гита, ооба, мына индийский кино Зита Гита, ар бирибиз көргөнбүз ал кинону. Эми караңыздар. Эмне үчүн азыр до сих пор сиз 30, 40, 50-ге келсеңиз деле түпкү сезимиңиз сиздерге бай болгонго жол бербей жатат. Эмне үчүн? Балким сиз ал кинону бир
15 жашыңызда, балким 16, балким 20 жашыңызда көргөнсүз, бирок эмнеге до сих пор богатый тоже плачут, ооба, мына богатый тоже плачут деген кино, то есть байлар деле ыйлайт экен, андан көрөк бай болбой эле жүрө берейин деген чечим чыгарып калгансыздар да. Эми азыр ойлоп, азыр эми ошонун үстүнө карайсыз, эми азыр по порядку кетели. Түпкү сезимдин эң важный функциясы бул коргоочу функция. Коргоочу функция, защитная функция. То есть эмнеден коргойт? Сизди аман эсен сактап турат. Аман эсен сактап турат. Сизди өлүп калбаш үчүн сактап турат. Ошон үчүн ушул кинолорду эмне үчүн айтып жатам? Анткени ушул кинолордо эмне көбүнчө бирдеме болуп, обязательно бирөөсү жарадар болуп, бирөөсү өлүп, бирөөсү бир нерсе болуп, короче, ооба, орноп калган түшүнүктөрүбүз тоскоол болот, сөзсүз түрдө. Тоскоол именно ошол түшүнүктөрдүн баары азыркы күнгө чейин сиздерге тоскоол болуп келип жатат. Чеп, мындай айткандачы, жана сактайт го, жана илгери билесиздер, бир эмелер, империялар чеп куруп алчу өзүнүн эмесин шаарында, сактайт. Врагтардан сактап келет аман эсен. То есть ошондой эле сиздин түпкү сезимиңиз ошондой чеп деп коюңуз, сизди сактап атат, сизди аман эсен сактап атат. Анткени сизди өлүп калбашын каалайт да. Эң биринчи основной функция. Түпкү сезимге баары бир сиз бай болосузбу, сиз кедей болосузбу, түпкү сезимге важно, чтобы сиз аман эсен болушуңуз. Анан ошол кинолорду эстесеңиз, сөзсүз түрдө бирөө өлүп калган, бирөө жарадар болгон, бир нерсе болгон да, ошон үчүн ошол нерсе дагы бар. Ошон үчүн түпкү сезим сизди сактап атат, аман эсен сактап атат. Түпкү сезимде бар, сиз бай болсоңуз сиз өлүп каласыз, бай болсоңуз сиз ооруп каласыз, бай болсоңуз сиз бир нерсе болуп каласыз. Ошон үчүн ошол нерседен сизди сактайт да. Защитная функция. Эми карап келели, эмоциялар, эмоциялар болот позитивный, эмоциялар болот негативный. Эми өзүңүздөргө мындай эки бөлүп жазыңыздар. Позитивный, негативный. Эми ошонун астына жазып бөлүп келебиз азыр. Кандай эмоциялар болот? Кандай эмоциялар болот? Вырабатывать защиту. Ооба, туура айтасыздар. Азыр эми жазабыз. Позитивный, негативный эмоцияларды бөлүп жазабыз. Мынакей 25% бул аң сезим, 75% түпкү сезим. Бул эмне кылат? Дене, то есть мен түшүндүрүп кеттим, денени полный контролдойт. Эмоция, анан коргойт да. Эми эки бөлүп жазыңыздар. Негативный, позитивный эмоциялардын астына жазыңыздар. Кандай эмоциялар болот? Кандай эмоциялар? Сүйүү, кубануу, бул эмне? Бул позитивный эмоция. Дагы ыраазычылык, бул позитивный эмоция. Дагы кайгыруу, ыйлоо, бул негативный эмоция. Дагы кандай негативный эмоцияларды билесиздер? Активдүү бат-баттан жазабыз. Убакыт кетип атат. Кандай эмоциялар бар дагы? Жек көрүү, наразы болуу, бул негативный эмоция, То есть эмне кыласыздар? Сиздер ошо кинолорду көргөн коркуу, бул негативный эмоция. Да, ошо кинолорду көрүп жатканда урушуу, ошо кинолорду көрүп жатканда жинденүү, бул эмне? Негативный эмоция. Жек көрүү, то есть ачуулануу, кайгыруу, ыйлоо, жаман көрүү, бул негативный эмоция. Жазабыз өзүбүзгө негативный эмоция дегенге жака. То есть сиздер ошол кинолорду көрүп жатканда эмне болгон сиздерде? Жинденүү болгон, байларга жинденгенсиз, жек көрүү болгон сиздер, алайбы, жинденгенсиз, ошо жек көргөнсүз, прям урушкансыз даже, жиндөө бул эмне антип атат депчи. Агрессия тоже эмне? Негативный эмоция. Таарыныч тоже негативный эмоция. Болду эле ушул эмоциялар сизде ошол кинолорду көрүп жатканда? Ыйлоо, бул сөз баары болгон. Сиздер жинденгенсиздер, сиздер жек көргөнсүздөр, сиздер урушкансыздар байларды, ыйлагансыздар, бооруңуздар ооруп, кедейлерге бооруңуздар ооруп, таарынгансыздар,
ошо байдын атын баланын же кыздын атын эсине таарынгансыздар. Эмнеге антип атат? Жөн эле жол берип койбойбу, экөөнү чогуу эле кылып койбойбу деп эмне үчүн түшүнбөй атат деп кычыланып сүйлөө дейт. Кычыланып дегенди билбейт экен. Бул эмне кычыланып деген? Ичкүйдүүлүк, көрө албастык, ичкүйдүүлүк деген. Ооба. Уят болуу, мындай өзүңүздөрдү мындай даже ошо кинону көрүп атып өзүңүздөрдү уят сезгенсиз, мындай уялгансыздар ошо байлар үчүн, ушундай адамдар кантип жүрөт, ошо уялам ушундай адамдан деп сиз уялгансыз. Болду беле ушундай? Ооба, өтө урушуп көргөм дейт. Мынакей. Өзүңүздөр эстеп атасыздарбы? Мынакей. Эми азыр аябай знаменитый бир кинону разбор кылалы. Бул, видите, через история кылганда сиздерге аябай таасир берет да. Эмне үчүн мен азыр ушу кинолордун баарын эстеттирип атам? Анткени сиздер өзүңүздөрдү эстеп атасыздар. Кичинекей чагыңыздарда болгон нерсенин баарын. Эми азыр аябай кыжырланган. Мынакей. Болду беле? Кыжырланган бул эмне? Негативный эмоция. Капалануу, негативный эмоция. Жазабыз. Бүт негативный эмоцияны. Нерв иштетип көргөм дейт. Даже канча нервный клеткаңыздар ошол жакта калды болду экен, ошол кинодо. Эми азыр аябай знаменитый кино Титаник. Ким көрдү эле Титаникти? Кычыктанып, бул придираться. Когда придираешься, да? Тоже негативная эмоция, кычыктанган. Кычыктанган это же не эмоция, это сапат же, это качество же, да? То есть, мы разбираем сейчас эмоции. Эмоцияларды разбираем. Мен көргөм дейт Титаникти. Мен көргөм. Ким көрдү эле Титаникти? Эстейбиз азыр Титаникти. Титаникти разбор кылабыз азыр. Титаникти ким көрдү эле? Мен дейт. Ким ыйлады эле Титаникти көргөндө? Ким жинденди эле? Ким жин жек көрдү эле ошону? Эми азыр Титаникти эстесек, жанагы кыздын аты Роза, баланын аты Джек, Джек. Роза өзү негизи Розанын үй-бүлөсү бай үй-бүлөлөрдүн катарына кирет. Алар жана Титаникте эң үстүңкү палубада жайгашкан. Адан ошол бай үй-бүлөдөгү, ошол верхний этаждагы палубадагы жайгашкан адамдарды эстеңиздер. Алар кандай эле? Алар аябай высокомерный, алар аябай мындай ташпор, мындай айткандачы, аябай скучный келишкен, скучный, эстеңиздер азыр. Титаникти эстейбиз. Аябай скучный, дагы кандай болушчу эле алар? Верхний, баарыбыз ыйласак керек дейт. Ооба, верхний жана этаждагы жайгашкан адамдар кандай эле? Мен дагы аябай жиндеп көргөм дейт, аягында ыйлап дейт. Мынакей. Эми ошо верхний этажда адамдар кандай эле, ошону эстеңиздер. Жана Роза жайгашкан этаждагы адамдар кандай адамдар эле? Ташпор, текебер, высокомерный, орой. Ошонун баарын жазабыз өзүбүзгө. Тетрадибизге жазабыз. Керсейген, дагы кандай эле? Скучный, өзүмчүл, текебер, керсейген, дагы, эстейбиз, өтө бай, агрессивный, дагы кандай эле? Текебер, дагы. Өзүбүзгө жазабыз. Эмне себептен азыр мен түшүндүрөм. Анан ошо Роза ичи тар, бирин бири көрө албаган, Анан Роза ошол жашоодон тажап, ошо жигитин сүйбөгөн, менсинген, байлыкты жакшы көргөн, өздөрүн кудай сезген дейт, ак сөөктөр дейт. Болушунча чындыкты жазабыз, урматтуу бриллианттар. Ошол кинону көрүп атканда сиздер кандай кабыл алдыңыздар эле ошо байларды? Өзүңүздөрдү алдабаңыздар азыр, прям чын жазыңыздар, прям болгон эмоцияны